Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар. Ободо ачык сөз телеберүүсү. Биздин бүгүнкү коногубуз белгилүү журналист, жазуучу, тарыхчы Абдылда Капар агай. Агай, студияга кош келипсиз. Эми сиздин чыгармачылыгыңыз боюнча өзүнчө бир кенен сөз кылса болот. Анан ошонун ичинен бүгүн биз сиздин улуу акын, демократ акын, күүчү, обончу, төкмө акын Токтогул Сатылгановдун чыгармачылыгы, анын өмүр жолу боюнча көп жылдардан бери изилдөө жүргүзүп келатасыз. Балким окурмандардын, көрүүчүлөрдүн кеңири чөйрөсүнө балким тааныш эмес, бирок ушул чөйрөдө алектенгендер, ушул чөйрөдө иш кылгандар бул жөнүндө жакшы билишет. Мына эртең бүрсү күнү Кетмен төбөрөнүндө улуу акындын чоң мааракеси өткөнү турат. Ушул үстүбүздөгү жыл деги эле ушул бүт Токтогул Сатылгановдун чыгармачылыгынын өмүрүнө байланышкан көптөгөн иш-чаралардын жылы болду да, анан ошол эң акыркы чоң иш-чарасы ошол Токтогулда болгон турат. Анан эми ушул Токтогулду изилдөөгө кандайча киришип калдыңыз? Мунун башаты кайда болду? Кайсы жылы башталды? Эмне үчүн? Кеп сөзүн ошодон баштасак. Эми Токтогул жөнүндөгү маалымдуу маселелердин бардыгы анын тою өткөндөн кийин унутулуп калат. 125 жылдыгында мен дагы макала жазгам Токтогул жөнүндө. Жазганда кокусунан Ошто жанагы Амирбек Муратов деген Карагандыда андан кийинчерээк Иркутскиде иштеген ага лейтенант жигит бар экен, ошол жерде иштейт экен. Анан сүйлөшүп алып, өзүмчө кубанып кеттим. Ошо Токтогул жөнүндө бир нерсе жазайын дедим эле. Жакшы жолу болсо Токтогул ошол Иркутскидеги эмеде жаткан Александровский централда. Ошонун архивден болгон нерсесин мага жөнөткүн деп экөөбүз анан кийин кол алыштык дагы. Арадан бир 20 күн өтпөй эле кирип калды. Архивди башка бирөөлөр да чукуган экен. Ошодон сүрөттөрүн алып туруп жөнөткөн экен. Токтогул темасына мен мынтип мактагым келбейт. Мен кечүүгү менен киришип калган экен. Токтогул темасын 70-жылдары, өткөн кылым 70-жылдары баштаганда мен үстүнөн чыкчу экенмин. Токтогулду көргөн, уккан, билген кишилер ааламдан көбү өтүп кеткен экен. Ошондой болсо дагы аракет жасадым. Аракет жасап туруп, сүрөттөрүн алып келип туруп, биринчи Ала Тоо журналынын 9-саны 1989-жылы алгачкы Кайран Током баскан жол деп анан кийин статья жаздым. 3 бет, 6 бетке чыкты. Ошону менен анан кийин элге белгилүү болуп калды. Анан Токтогулдун артынан сая түшүп алдым. Бирок ошончолук аракет кылгымына жасагарыма карабастан Кыргызда тойдо унутушуп калат. 125 жылдык тойуна да чакырган жок. Бирок Токтогул жөнүндөгү билгенимче аракетти жасай бердим мен. Ага таарынганым да жок, башка да кылганым жок. Эми мына өзүңө белгилүү, мына 2 күндөн кийин Токтогулдун эмеси башталат. 150 чоң мааракеси башталат. Токтогул жөнөкөй эле киши эмес, ал деген өтө ойчул, терең, адамдарды азыркыдай категорияга бөлбөгөн, бардыгын бирдей көргөн. Андан кийин көпчүлүк азыр айтып жүрөт го, байларды мактап ырдаган деп айыптап Токтогулду. Ырчынын милдети кембагалбы, көргөндөрүнүн бардыгын байбы ырдаш керек. А байлардан бир нерсе албаса Токтогул кантип бала чакасын багат. Аны мурунку эмеде коммунисттик доордо ушунун бардыгын Токтогулга эметип шылтырып көбү жазбай койгон. Алы Токомбаев жазамын деп ушул эмеден дагы четтеп кеткени бар. Ошон үчүн Токтогулду кийинки изилдөөчүлөр, бир 20 жазуучу, журналисттер алектенип жүрөбүз. Мына Кыяз Молдокасымов деген иним жакында барып келиптир. Биз аны таптык, муну таптык, анда тапканы көп. Ага ыраазычылык билдириш керек. Президенттин фондунан акча алып барып келиптир. Мен жөн эле баргам, өзүм каражатым менен, уулум менен бирге барып. Орусия, Казакстан. Казакстанды бүтүн изилдедим дагы. Менин изилдеген жерим Казак, ал түбү Кыргыз да. Мен
Аны жөнөкөy өзümün урутташтарым катары санап туруп анан барып келдим. Токтогул табылгандан кийин каталыштык. Ортолук Казакстан деген Караганды облустук гезити бар. Ошонун журналисттери катуу активдүү киришти. Анан ошондо Токтогулдун ырына биз маани бербейбиз. Аттап өтүп кете бергенбиз. Токтогулдун ырында өзүнүн өмүрү бар да. Өмүрүн бүтүн отчет берип кеткен. Келип алып туруп, мындай дегендер бар. Айлансаң болот элдерден Абитай ишке жарады. Абитайдын аялы чапанымды жамады. Агасы Акмат бечара ал жайыма карады. Козу союп эт берди. Алдыма чобур ат берди. Ээрчитип келип Абитай көпүрөдөн өткөздү. Мунун өзү кандай отчет. Көрдүңбү? Так маалымат берет. Бул эми ошо жана кел аткандагы окуялар да. Тиги түрмөдөн. Казак талаасын качып келе аткандагы ме. Андан кийин ошол Абитай Акмат агайыны өзү айтат. Биздин Байсейит деген айылды паана кылып ал деди. Ал жерде менин жегжатым Абдылда деген бар деди дейт. Көрдүңбү? Дайындап жөнөтөт азык оокат берип. Абдылданы чобур аты менен 180 километрден аралыгы. Чобур аты менен таап алат. Токтогул анан кийин меркеге жеткиде азык оокаттын бардыгын Абдылда берет. Абдылданын эмеси менен анан келет кыргыз жерине. Карабалтага өтөт. Анан Карабалтасына өтөбү, аркы өзү арал өтөбү, арал деген. Ал жерде эме Ширгели деген тиги Токтогул менен бирге айдалып барган 5 кемпир уулу Эртөрө деген бар. Ал ошода каза болгон. Анан кийин ошонун Эртөрөнүн досу Ширгели экен. А Ширгели деген киши бизге бергүлүү алып кулду Токтогулга тааныштырган, ээрчитип кирген, бекинип калган жеринен ал эме Муса дегендин атасы экен. Ошентип анан кийин жолу ачыла берди. Мен кыскасы 25 жылдын ичинде жөн жатып алганым жок. Ошентип анан кийин аягы чыккандан кийин ошону эметип казак туугандарыбыз аябай чоң жардам берип Токтогулга ат мингизген эмелердин бардыгын таап бергенден кийин анан кыргыздар бир жагынан ыраазычылыгын айткан эмес. Bir tuğan katara aytkan emes mi? Kazak özümüzdeki degenbi ıraazçılığın 100 yıl, 150 yılda da aytmaydı. Aytmayın. Ben özümün ıraazçılığını bir yürüp Karagandıga varıp 2004 yılı barıp geldim. Kazak tuğuşkanlar jakşı tosup aldı. Oşol Toktogul jөө basıp ötkөн жерlerden bardığını görsetti. Emi ikinci mesele. İkinci mesele bana Toktogul'da 125 yıllık şöyle toktom, hükümetin toktomu çıkkandan kийин bir тобуз kayra girdik jabıla. 89 bu 150 yıllık. Vay hazır 150 yıllık hazır yakında. Oşonun içinde menin inim, çerdeşim Kıyaz Molda Kasımlık'ta barıp geliptir. Ana Sultan Abdurrahmanov ökö jakşı köp manevi nesili taaptır. Biroq bir жерine makul bolboyum ben. Toktogul'dun al jaktan kaçık bolup kalgandığı jönündөгү, başka bolup kalgandığı jönündөгү, kançançılığı gelgen, oşolar jönündөгү kebir jıyıntığı ömüründen makul emes. Sebep 1904 yılı 11 Ağustos'ta Orus padişahçılığının ukazı çıkıptır, manifest. Manifest çıkkanda oşonda aytıp atat. Bütkül emedegi oşol emedegilerdi amaktagılardı boşotkon, boşotu jönündөгү manifest. Oşonda Toktogul 1905 yılı iyun ayında çıkış gerek de 1898 yılga amal atpay 7 yılga aydargan. Emi Toktogul menен bir ele emes, Ketmen töbörүнөн 61 kişi aydargan. Ana Toktogul'un ырында bирөө kalıp kalıptır. 62 kişiden aran kaldık 19 deydi. 19 kişi kalıptır Toktogul kaçkanda. Toktogul'du kaçkanı tuğra, biro aşıkça oturup kaçkan Toktogul. Sebebi manifest çıkkandan keyin ele көп ötpöy Rossiyadagı burjuaziyalыk demokratlar revolюция başlanıp, oşonda manifesti jokko çıkargan dokument bizde jok. Oşon Toktogul'du mınançançılık kaçkan antken mıntken deş tuğru gelbey kalat. Sebebi Toktogul oşon manifesti jönünde түшүнүгү jok bolsa gerek. Biroq Sarı degen kişi vargan Toktogul menен, Ketmen töbödөн.
Ошону Эшмамбет Бууракандын белинде сурап атат. Андаштын эки баласы Супатай менен Сарыре. Супатай өлдү деп уктум, Сарысы түрү бар беле. Кыяматтык жан досум качан келер чагалы десе, Сары жүрөт сактанып, келсем деген ою бар, падышадан актанып. Алда 7 жылга кесилген. Сары 8-ci жыл келет. Bunu орустар үйрөткөнбү, башкалар эми качып кете берсең болот дегенден кийин бул 5-ci жыл качпайт. Күтөт, Токтогул шорду күтөт. Дагы кандай нерсеси чыгат экен деп. Ошентип күтүп отуруп, бул 6-ci жылга барат. 6-ci жылы дагы ошол манифест оңдолобу деп күтүп жүрүп, колунда актоо кагазы жок туруп андан кийин качат. Бул август сентябрь айында. Себеби Жомалай деген калктын айтуусу боюнча Жомалай дегенин үйүнө келип 3 ай жүрүп атпайбы? 93 күн дегенде керкимди тетир аштадым, кетейин деп баштадым дейт. Токтогул отчет берет. Ошондон анан кийин ошодогу эмелер бүткүл айылын топтойт Жомалай. Эми Жомалайдан башка болуш керек. Кайсы жерде болот бул? Бул айтылбайт. Орус кыштакларында болот. Тегерек болсо керек да. Орус Омбунун ал жак бул жагына төмөнүрөөк. Ошол Кустанай бир жерден ошондой болуп калат. Азыркы Казакстан менен Орусияны чектешкен айылдар. Чектеш жеринде 93 күн жатып барат да. Ошого караганда 5-6 жылы же 5-ci жылдын аягында бул жолго чыгат. Дагы бир маселе да Абдылдаке, шуну мен көп түшүнө албай атам да. Бул орус үйрөнүп алганбы? Бул кандайча сүйлөшкөн тиги орустар менен? Ал орусча, ал Токтогул орус тилин жакшы билген деп Ладышев деген 1927-31 жылдары бирге иштеген агроном менен. Анан кетмен төбөрөндө орус тилин билген киши жок экен. Токтогул котормочу болуп иштеген анда. Бирге мурундагы чала моңол билсе дагы билген да. Токтогул кийин түшүндүрө билген алган окшойт, Орустун үйүндө 3 айда да бир нерселерди үйрөндү да. Ошондо менен казактар топтолот, орустар топтолот, анан кийин торбосун толтуруп берет Токтогул. Ошону менен 24 күн дегенде казак жерине келет. Ошондо Караганды Соркөлдөн Караңгыда өтөйүн, ыраазымын казак эл, уруксат бер кетейин деп атат. Ошо жерден 9 казак менен таанышат. Ошонун ичинде жанагы Эмет Абитай менен Ахмат дагы бар, ат мингизген. Чогур атты минип алып, андан кийин Абдылдага келет. Байсейит деген айылды паана кылып алды деген. Ол эмесин азык оокатын даярдап берип тигилерди досторунун айтышы боюнча. Андан кийин бир 2 айбы 3 айдан кийин келет. Менимче 7-ci жылы августтарда келип калат Токтогул. Кыргызстанга келип калат. Эми ошол жерден такталып алган тиги Кыяз Молдокасымов 5-ci жылы жазда чыккан качып деп атпайбы? Андай эмес. Анда жөн эле келмек да ошо жылы. Бул кышта калып атпайбы? Жомалайды аттап өтүп атпайбы? Ошон үчүн манифест башка камактагыларды чыгарбагыла, революционерге кошулуп кетет, жаңжал көбөйөт деп башка манифестти биз тапмайынча Токтогул мынанчанчыры качып келген, анамында келген. 1908 жылы Райымбектин ашында Токтогул ачка чыгып атат. Тоялынын ашында чыгып атат. Качык экендигин айтып атат. Элден кечирим сурап, мени коргоп баргылачы, сөөгүм арымда калса деген тилегим барлы деп атпайбы? Ошо терең изилденилек азыр. Себеби Токтогулду көргөн билгендердин бардыгы кетип атат. Анан экинчи маселе, Токтогул Керимбай ошол камата койду. Андай мындай деген доо коюлат Керимбайга. Керимбай эмес, Токтогул Ешен кожолордун намангандан келген. Кожолордун кийити кийип алат. Массин галошу менен кийип алат. Мака сугарып келип. Ошол жерден кийин тиги Сузака, Чыйыл болушка, Базар Коргонго ошол эмеден Арсаламаттын жамбашынан өтүп алып, орустарга каршы үгүт жүргүзгөн. Биз аны жөндөн жөнүнө кесилди деген болбойт. Мифтаков айтып атат. Жазып 89-жылы Шабданбай Абдырамановдун бир макаласынан окудум эле. Бул туура эмес. Биздин Токтогулга болгон ушундай мамилебиз туура эмес. Биз ак жеринен кесилген деп айтып атабыз. Ак жеринен кесилген эмес.
Бул чындап ошо орустарга каршы күрөшкөн деген жери бар да. Анын Шабданбайдын. китеби да чыкты кайталанып. Тарыктагы Актактар деп. Шабданбай Абдыраманов дагы аябай изилдегенде так изилдеген. Ал жөн эле коюп Алымкан да изилдеген, Кытайдагы Алымкан. Бул Суан бийдин Алымкан эмес деп. Ошого болбой азыркыча Алымкан деген созолонтуп ырдап жүрүшпөйбү? Ал башка Алымканбы? Ал башка Алымкан. Токтоолу баш аягы болуп 4 аял алган. Никелеп 4 Керимбай аял. болушта 4 аял алган. Дыйканбай дагы алган. Ошон үчүн биздин токобуз дагы 4 аял алган. Ошону мактанып айтып коелу, пайгамбардын шариятты жолуна ылайыктаган. 4өөнү никелеп, ошодон Нике менен Анар деген дагы алган. Ошондо мына көрөрман журт үчүн айтсак, Ошо алым мындай 4өөнүн тең аты белгилүү да. 4 тең аты белгилүү. Ошо кимисинен тукум калып Чүкү дегенде ала коем деп ал Чүкү 17 жаш экен, бул 44 экен. Токтоол Сибирден келгенден кийин. Чүкү деген ал кандай кыз болот? Ким кызы? Ой, Чүкү деген бирөөнү азыр неме унутуп турам, бирок Молдашир деген болуп коюп тураны. Андан кийин Чүкү макул болот. Токомо тийишке. Өкө сөздү бүткөзгөндөн кийин киши жүрөсө, анын атасы айтат, ой, мен калыгын жеп койдум айндар, мен тынч койгула дейт дагы, Чүкүнү албай калат ошону менен. Анан Чүкүнүн таркагандар айтып атпайбы? Токтоолго тийип алганда биз аябай гүлдөч экенбиз деп. Ошондой тамаша сөз дагы бар. Эми бул эми Токтоол темасы ушу кичинекей бир берүүнүн рамкасына мындай сыйбайт. Анан эми мындай жыйынтыктасак, ушу сиз башка жазуучулар, башка тарыхчылар айтпаган, эмнени айттым, эмнени таптым деп ойлойсуз? Ушул башкалар изилденбеген, жаныбызда эле турган ушул жана Караганды, Соркөл, Каркыралы дегенде кыргыздар изилдебей калган экен. Мен барып изилдеп, казак тугушкандардын эмесин. Мен аны таптым деп айтам да мен. Баргандан кийин Абдылдарын таптым. Мына жакында эме келди. Акматтын эмеси келди, Ахмет экен онун аты. казак. Караганды Соркөлдөгү. Соркөлдөн анын табылып, анын эми 100 жылда, 107 жылдан кийин чебиреге өтүп кеттир бардыгы. Небире дагы өттүр аламдан. Чебиреге өтүп, чебирелери азыр келип атат тойго. Биринчи келишет, Сиз чакырдыңызбы же муну өкмөттүк деңгээлде чакырыштыңызбы? Өкмөткө дагы эбеттим, өкмөттүн деңгээлинде чакырып атат. Бирок негизинен мен чакырдым. Себеби Караганда алардын сыйын көргөн, мага жардам берген, Токтогул изилдөөгө көмөк көрсөткөн, ээрчитип жүрүшкөн, менин башымдан койдуруп койгон. Жана жеке кызыкчылыгы кандай экен эми казактардын? Алар токому биздики деп санашабы же чыгармачылыгын сыйлайбы, кандайча? Жок. Булар жардам берген. Токтогул жөнөкөй киши эмес. Токтогулдун ырына маани берип муйган казактар дагы. Ошон үчүн мен казактарды эметип андай мындай деп айта албайм. Эгерде чобур атты бербесе, Токтогулду карышкырлар тутуп жеп коёбу эле, жолдон мүдүрлөп эле, жолдордун баарын көрсөтүп. Ошон үчүн биз казак бауырдашыбызга өзүбүздүн ырзачылыкты билдиришибиз керек. Мына ошон үчүн тойго чакырдык. Эми келип кандай ойлорду айтат? Атайын гезит даярдап баштап атат алар. Токтогул жөнүндө. Мына бир жакшы кабар угутам. Ушул мааракеге карата сиздин бир китебиңиз чыгып атыптыр, Токтогул деген. Жакшы көлөмдүү, өзүңүз ичиңиз чыгып ошо китеп. Эми Токтогул дегенде, Токтогул жөнүндө такталбаган маалыматтарды аябай көп коштум мен. Себеби бул жерде көп иштер өткөн. Мисалы үчүн Керимбайды ордуна биз Данаев Эсенбай деген болгон. Токтогулду эметкенде Кетмен төбөдөгү кыргыздарга тескери маалыматты, орус котормочу катары тескери маалыматтарды берген. Көбүрөөк ошонун зыяны тийген. Токтогулдун өзүнүн ырында айтат. Эсимден чыкпай келди эле, Эсенбай элде жок экен дейт. Эсенбайга кекенип берген. Бирок Токтогул кекенип эле турбай, Кудайдын алдындагы карызынан да кутулган. Таба эмесир тободур дейт. Тобо келтирип атат. Эсенбай өлүп калыптыр деп. Эсенбай сууга чөгүп өлгөн. Нарымдан өтөмүн арка өзгө деп. Бардыгына тескери маалымат берген. Коркуткан элден мал сал жыйнап алган бардыгын. Ошондой маалыматтардын бардыгын ордун мен телеге дагы бергенмин аны. 6 серия Токтогул жөнүндөгү менин бардыгын жыйнаштырып туруп, дискке жаздырып туруп, телеге дагы каалагандарга дагы бергем. Мына Токтогул жөнүндөгү
маалымат ушу деп. Биз Токтогулдун чыгармачылыгы боюнча жанагы социалисттик реализмдин алкагында карадык да. Аны ирет коммунисттер элеп жанагы социалисттик идеяларга туура келеби, соцреализмге туура келбейби деп элеп коюшкан да. Анан сиз дагы кандай бир жаңы чыгармаларды таптыңыз? Кийин айрыкча мына карылыгындагы жанагы аябай салмактуулары бар. 30% кедейлер тарабында болса, көр оокаттын айы үчүн байларды мактап, тойлордо кыйкырып ырдаган киши ал. Аны келип алып иребелсене кылып чыгара бер Токтогулду. Ошон үчүн мындай Токтогул негизинен мына азыр деле жанагы биздин ырчыларыбыз, чорчуларыбыз, ой депутаттарды мактайт, өкмөттүн составындагы кишилерди мактайт. Көкмөлөрүбүз деле мындай мисалы жанагы Токтогулдун башка эле ушу неме менен жүргөн жери жок да, алар деле тойлордо бирөөрдү мактайт. Эми ушу Током ошондо эң бир фигура, кайсы фигуранын ырчысы болгон, чоң, кайсы чоң манаттын же байдын ырчысы болгон негизинен. Токтогул жөнүндө калк көп маалыматтарды берген тойлордон. Бирок 37-жылдагы тополоңдон кийин калыкта айта албай калган. Жомарт деле айта албай калган. Ошондой нерселердин бардыгы биз туура кабыл алышыбыз керек. Мисалы үчүн Керимбайды айыптаган менен Керимбай жөнүндөгү маселе ал башка маселе. Бул саясий күрөш катары. Ал жерде Эгемберди Бактыяр дегендер болгон. Шайлоодо уткан Ахмат Дыйканалдан Бактыяр. Ошолордун бардыгын эметкенде Токтогул анда 5 каман деп берген. Токтогулдун ар бир ырында, төрө жөнүндөгү ырында дагы ал каман деп айткан эмес, доңуз деп айткан. Доңуз? Мен жаманды угуп жүрбөйбүз биз. Жок, доңуз деп айткан. 5 каман эмес, 5 жаман деп ырдаган. Ошону Жомарт Бөкөнбаев кийин социализмге мен Жомарт менен бирге болбогондугум үчүн анандай мынандай деп жыйынтып чыгарып мүмкүн эмес. Жүрүшөт, ошондой бир версиялар бар да. Азыркы көз караш менен айтканда Керимбай ошол мезгилдеги бийликтин өкүлү. Анын милдети орустарга кызмат кылыш, элди мындай катуу кармаш, революция мындай анын милдети. Эми 1933 жылы ушу Керимбай дагы ааламдан Курбан айт күнү өттү. Курбан айтты мен мына ажыга барып аткандарга бардыгын айтып атам. Кайсы числодо болгон десем, бардыгы комуз чертип келип атат ажыдан, түпүрөшүп. Ушул кезде сен тактал элек. Ал эми жок, аны 36 жылда бир айланат. Жанагы неметчи? Ошону эсебин чыгарса болот. Ажыда календары бар да. Календары бар, аны эсебин чыгарса. Модуродун бири да жооп бере албай койду. Казыятты иштеген дагы. Анан чарчап бүткөн. Ошол эле 33-жылы мен Токтогул качан кайтыш болгон деген макала жаздым. Жаңырдо деген кезге. Ошондо так маалымат берилген. Токтогулдун сөөгүн коюш үчүн 2-3 киши барган. Ошонун ичинде мен тааныган билген Абдусүйөр Кулуп. Райондук финанс отделинин башчысы экен. Ошо Сүйөр Кулуп баргандагы акча бөлүү жөнүндө үй бүлөсүнө ага көрсөтмө берген. Райисполком. Ал ошону аткарып бирок бирге барган. Токтогул көмү. Анан 17-күнү эмеге март күнү эме койгон жайга Одуйлөгө сапарга узатышкан экен. Мен айттым, бир күн турат, кандай болсо дагы. 16-март күнү Током кайтыш болгон деп жыйынтып чыгардым. Оңдоочулар болсо, мейли оңдой берсин. Бир күн турат, өлү кыргыздардын эмесинде. Анда 32-33 жылы ачарчылык башталган. Токтогулдун ден соолугуна дагы ошол ачарчылык таасир берген. Ошон үчүн жакшы жашаса көрсөтөт эле райондук финотделдин башчысына милдеттендирип атат. Ошол өзү кыргыздар мисалы сагынбай деле карыз болуп жүрүп өткөн, билесиз. Анан ушу Током деле бир жакшылык көргөн эмес го дейм, революциядан кийин деле. Жок, Токтогулдун андай азыркылардай тырышып, Карынбайда тырышканда түзүгүрө дүйнө топтогон ырдап жүрүп. Бирок колу ачык киши экен да. Ал абакта жүргөндө көп кордукту көрүп, бейбешелерге көбүрөөк берип, жолдо келатканда дагы арыгы байларды мактап ырдаган эмесинен малынан бере койчу экен. Томпон алса аны бере койгон, акча алса аны бере койгон. Ошон үчүн эскерүүдө айтылат. Көрдүйүнө жыйнап алыптыр да. Ооба. Ошол эмеде айтылат. Сейдимхан энебиздин
көрсөтмөсүндө. Бардыгына туугандарына берип баса берчиле деген. Баягы Семетей жежеби? Семетей чене бар эмес беле? Же ал башкабы? Кайсы ал башка? Дагы бир Семетей чене бар эмес беле? Жок. Немеден чыккан? Ал эмес. Ошондой нерселер бар. Эми Токтогулдун тою куттуу болсун, жакшы байрамдашабыз. Мен атайын Бишкекке ошон үчүн келдим. Эми сиздин чыгармачылык ишиңизге дагы, өмүрүңүзгө дагы жараткан өзү береке берсин. Ошондой эле болсунчу. Анан эми мен ушу ойлоп калдым, бир олуттуу бир жакшы сценарий жазып, Токтогул жөнүндө бир жакшы кино тартса болчу да экен. Эми мен диск эметкенде Токтогулдун Кетмен төбөдөгү өмүрү деген, турмушу деген да тартканмын. Мындай 3 эме передача. 1 сааттык. Жок, жанагындай бир тарыхый көркөм, көркөм бир фильм тартыш керек экен. Тартыш керек, тартпаса болбойт. Тартпаса болбойт. Эми Токтогулду билген кишилер аралашып, Токтогул жүргөн жерлерди көрүш керек. Токтогул сүйлөшкөн кишилерди бардыгын көрүш керек да. Анан мен азыркылар кандай тартат, аны билбейм. Азыркыны бир жеринде кошумчалап койгум келет мен. Мына бул барпы жеңи жок Токтогул Эшмамбеттен кийин санат, насият терметегендер болчу эле. Арыстанбектер аябай төккөн муну. Азыркылар буга деңгерге жетпей эле бирин-бири чымчылашып коюп алар, сыйлыкты бөлүшүп кетип атат. Машина минишип Анан буларды жабакчы ырчы деп койсо дагы болот. азыркыларды. Эшик ырчы деп койсо да болот. Анан мурункулардын деле мен көргөмүн. 3-4 ырчы көрүп калдыңыз. Ооба, бардыгын 50-жылдан беркини бардыгын билем мен. Калыкты көргөн кишимин, Осмонкулду, Алымкулду көргөн кишимин. Алар деле эмени термен насият санатырларды аз эметкен. Пайдаланган. Кийинкилери болсо аны унутуп койду. Бардыгы айнын партияга өтүп кетти. Азыркылар эми ол партиясы деле жок эле, өздөрүнчө эле тийиштик кылып анан кийин мынага биринчи сыйлык, мынага экинчи сыйлык. Анан кийин ошол эски өткөн акындардын, төкмөлөрдүн эмесин өздөштүрүп китебин окушпайт. Анан кийин төкмөтешип өздөрүн пропагандалайт. Эми азыркы биздин төкмө жигиттерибизге мындай жакшы көп ишиңиз чыга бербейт экен азырынча. Эми мындай да, мына бул бизде уруулук касиет, жердештик касиет өчө элек. Күчүндө бардык нерсени биз талаксыздар эметип алды. Мына төкмөлөрдүн бардыгын биз даярдап атабыз. Мунун даярдап атабыз. Күндөрдүн бир күнүндө, жылдардын бир жылында биз казактар менен айтыша албай калышыбыз да мүмкүн. Бизде күчтүү ишеним менен эметкендер жок. Бир гана эмен айтып калат, жанагы Элмирбек Иманалиев деген. Эшмамбеттин нак чебиреси кыздан таркаган. Тайбы деген кызынан таркаган, ошо чебиреси болот. Эшмамбет Токтогулдан 2 жаш кичүү болгон. Ошого карабастан Эшмамбеттин бир дагы жылдыгын белгилегенибиз жок. Аны жазып, айтып атып, Эшмамбет жөн эмес. Кара жак, кайкы тил, кара сакал Эшмамбет деп жазсаң дагы эч ким тоотуп койбойт. Ошон үчүн Токтогулду изилдегенде Эшмамбетти кошо, жеңи жокту кошо, бар замандаштан Ниязалыны кошо. Андай кылбасак болот, азыркылар эми бирөө өлсө эле кошуп эле анан кийин азыр эми мен байкашымча кимдин урпактары, кимдин тукумдары жакшы чыкса, бир акчалуу бирөө чыкса эле ошол макталып, ошол чыгып, анан бир өрөнгө бөлүнүп, тукум уланбай калгандары, баласы жакшы чыкпай калгандары унутулуп калган сыяктуу болуп атат. Ошондой болуп атат. Мисалы үчүн Найманбай, ырчы. Балык Оозун эмеси, баласы атасынын жолун улап эметилген. Мисалы үчүн Арыстанбектин жолун улап кеткендер жок. Башка жок. Кыргызда өтө коркунучтуу төкмөлүк нерселердин тартылган, Алла Таала тарабынан тартууланган нерсе жылдан жылга өчүп келе жатат. Жөнөкөй тарактап мактана бергенибиз менен шарт чыгып, барпыга окшоп, ар кандай жерден суурулуп чыга турган нерсе жок. Эми Осмонкулдай азырынча жок деп азырынча жок. Мындай илештирип мактайын десем көңүлүн тое турган нерсе жок. Келип бара бири-бирине чукуп алган кийин 100 000 мунуку, 50 000 мунуку деп бөлүп кетип атат.
шоунун деңгээлинде болуп атат окшойт. Ошол шоунун заман анан мындай жана той топурдун деңгээлинде. өкмөт буга киришиш керек. Бирден атты берип, майдын 10-нан кийин кое бериш керек Кыргызстан боюнча. Күздө экзамен алабыз деп. Анан милдеттендирип, Айыл апага чыгып, Кыргызстанды бүтүн кыдырып бергенден кийин ушундай сентябрдын аягында токтогулачы эмнен үйлөнүп келдиңер. Анан кийин ырчы десе де онусун кошуп алып, ошондо жанагы үйүлмөдөн эметип парактан чыгарып, анан кийин жарай турганын алып калыш керек. Мисалы үчүн эме токтогулдар да ошондой кылган. Жарайбы жарайбы сынаган да. Жарабагандар ой мунун сарыгунан, карагунан дегендерди чыгарган. Алардан карагунан жарайбы кылып, сарыгунан кичине жарай деген. Жанагы дагы бир терминдери бар булардын. Ушу жалпы эл билбейт. Мен бир аз окуп калгам. Жез таңдай кандай, күмүш таңдай кандай. Ушу даражаларга бөлгөн да алар, Эми оозунан бал төгүлүп турса, ким жаман көргөн? Ие деген жерден чыгарган. Жана бөлгөн го, токтогул өзү бөлгөн го. Жанагы акындар жез таңдай, күмүш таңдай. Бөлгөндө дагы ошо токтогулга айрыкча, өзгөчө халык менен Корголго ыраазы болуш керек. Коргол азыраак табы кызуу болгон учурда токтогулга асыра кеткен учурлар да болгон. Ошондо токтогул өзү да кайда токтогулду мен токомун каргышына калып калдым деп. Уурумдай көрүп жүрчү элем, ушулбу урмат кылганың, ууру кылган мышыктай кылыр көзү урганым деген. Эмне үчүн болуп калган ошол? Ой, Коргол асырып атпайбы? Сибирден келатканда сен качып келатканда чочконун көшүн жегенсиң, доңуздун көшүн жегенсиң, мынандай кылгансың дегенди. Эми эл ичинде башка жагынан асылган деп жүрүшөт. Жөө башка Ыры менен асылган турбайбы? Ыры менен асылган. Ыры менен ал дагы жөнөкөй ырчы эмес, эки жакты көргөн, койкоңдоп, помут черткен, өзүнүн мезгилинде көп эмелерге сын таккан киши болгон. Шадылуу. Абыке мына Алымкан боюнча көп сөз бар да. Алымкан боюнча элде калыптанып калган сөз бар, ылакап болуп кеткен сөздөр бар. Эми Алымкан боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Маалымат бул көпчүлүгү мына Төкөм Касымбеков дагы ушуну кинолоштуруп Дооронбек болуп кинолоштуруп чыгарган. Суйкаян кызы койгон экен. Ал тарыхый чындыкка өтө эле жакындашпайт. Ал Субанбейдин кызы, эрке кызы. Токтогулдан 14 жаш кичүү мөлтүрөгөн кызын Токтогулда ырчыгыла бере турган аксырык Субанбей жок. Ошон үчүн мен кийинки тактоолорумда Шабданбай Абдырабановдун тактоолоруна ишене турган болсом, себеби 1954-1955-жылы Кытайдагы кыргыздар, каалоочулар, аларда эребилче жүргөндө, каалоочулар Кыргызстанга өтө берсин дегендеги киши айтып берип атат. Шабданбай Абдырабановго, Касым деген киши, Сузактан, Качкынчы деген жерден. Ол биздин эжебиз болот деп. Алымкан. Жана Токтогулда Кытайда Кызыл Суу автономия областына барганда, ошол жерде жүргөндө. Кайсы жылы барган аяка, эмнеге барып калган? Ой, мына сүргүндөн келгенде бул жерде куундук болуп калбай 10-жылга чейин. Ошондон кийин Кытайга дагы өзүн жашырынып жүргөн. Ошондон кийин килледи, эркек кишинин эмеси батчы кыйын, анан ошол жерден анан эме бир келин бар экен, Алымкан деген. Ошону алып беришкен. Аны Чорон Мамутов кийинирээк барганда Кызыл Сууга Тегирментидеги 90 күн деген чыгармасында да бүтпөй калган драмасында көрсөткөн. Анын аягына чыкпай калган. Биз убагында жолдон сурап да калабыз. Анын өлүшүн ким билет? Көрдүңбү? Мындайлардын көбүн биз жоготуп жибердик да. Ошон үчүн Шадырында эмне деп ырдайт Алымканды? Алымканды мындай деп эле. Кашкардын тоосу кайрылыш, хамыгы бушатылуу куш. Кайрылып сени көрөмбү? Алымкан карыпка болду кыйын иш. Бухардын тоосу бурулуш, буулугу бушатылуу куш. Бурулуп сени көрөмбү? Алымкан муңдуу болду кыйын иш. Көк алма сындуу берекем, көкөгө да атым жөнөтөм. Көрүнбөй кетем бир жолу, Алымкан ого да башым канатем. Ак алма сындуу берекем, ай күнгө да атым жөнөтөм. Адашып кетем бир жолу, Алымкан арсарда башым канатем дейт. Муну иштеп чыккан Шубин деп эле бардыгын жармаштай берсек, Алымкандын мындай дегенди. Ал согуштан кийин кадимки Атай Огонбаев, Осмон Кол, Муса Баетовдер келип
emede Aksaga barıp, şu Toktogul'un süygönü kanday oldu eke dep turup, tiyige joluk karıp alsa, oşol Alımkan degen kempir 3 yerge turmuş, 3 jolu turmuşa 3 yerge tiyiptir da. Anan keyin oy Toktogul'un da bilbeyim 1-2 jolu toyga gelip urdaganda gana görgönmün deptir. Hem onu jamaştırıp uşunçalık zarıl geldi be. Biro kelkelde janagı Doseko bары Alımkan bolup kelkelde başkaça ketken. Alımkan kinoga tartı birdi andayımda çındıkты bilip durup soru bulgaçtan kандай geregi var. Özümüzün kebir жазып атак даңкын эметип, мени эч ким унчукпайт деп. Андай эмес да, элге туура маалымат беришибиз керек. Көрдүңбү? А Токтогулдан сураса деле андай нерселерди эч оозуна чыккан эмес. Ошон үчүн тарыхка этият болуш керек. Ал деген Суган би болдубу? Алымкан жөн кишинин кызы эмес. 1942-жылы 2-күйөөсүнөн болгон баланы армияга фронтка жөнөтүп атып, сөөгү таш көмүрдө калган, кар ортушуп кете албай, ооруп калып ошол жерде калган. 42. Ошон үчүн такташыбыз керек. Мындай туурабы? Кери барып Алымкан беле мынандай болгон экен, анандай болгон экен деп. Ошол бечара адамдын башы Алланын тобу дейт. Каяка тепсе, ошол жактан туз буйрган жерден, буйрбаган жерден башы өтүп кете берет. Аны Кудай менен келишими жок бардыгы. Ошон үчүн так маалымат беришке биз көрүшүбүз керек. Анан кийин Аксыгык бир топ инилерим, башка изилдегендер дагы кээде Аксынын бардыгына чырайлуу көрсөт, көк суруу деле Аксынан, ону деле Аксынан, бардыгына чырайлуу. Айланай мындай бир эмеси барбы, мындайрагы Аксынын кыздарынан. Күнүгүрагы. Тамашалап сүйлөшүп калабыз. Эми ошон үчүн тарыхый маалыматтуу Токтогулда так беришибиз керек. Үстүртөн бериш болбойт. Себеби баракетке каласын. Кудай бир эле жолу урбайт. Аны балдарын да уруп коет. Жалган маалымат үчүн. Ошондой. Мисалы үчүн Арыстан алы иребесине 4-нчү болуп жүргөн. Милиция болуп. Жуманалы болуш Токтогулду кармап берип атат. Экинчи жолу Наманганга эми каматып коюп атат. Андай иштер боло берет. Ошон үчүн жана Токтогулдун камарышында, экинчи жолку камарышында көп маалыматтар бар да. Ал жерде кала кырдап, коргол ырдап, Эшмембет ырдап, акча топтоп, анан кийин начальникке пара берген, ошондон бошотуп чыгарган. Арыз жаздырганы туура сапар болуш Токтогулга тууган болот. Ошону топтоп, элдин атына арыз жазган туура. Бирок Токтогулду кое берген эмес. Иркутскийдеги түрмөнүн эмесине жөнөтөт десе, анан орусча кат келет. Он пересидел деп. Аны кармабагыла, качан көткөн нерсени козгойсуңар деп. 8-жылы дагы жаңыдан манифест чыгып анан кийин бошонуп атат дейт. Ошон үчүн мындай нерселерди этияттап мамиле жасашыбыз керек. Бул эми чоң тема, анан жана аксылыктар кичине капа болуп калбасын. Аксыдан деле жалпала тоодон кыргыз жеринен сулуулар чыга берсин. Чыга берсин, эч кандай эмес. Тарыхта ар бир адам өз ордун тапсын. Анан ошо сиздей ошо тарыхты казып, ошо өмүрүн арнаган инсандар бар. Кээ бир ушу изилдөөчүлөр Ниязалы комиссарканда Токтогул конокко келгенсип кол кушуруп отурган дейт. Бул басаңдатуу. Жеми жогурдаганда Токтогул ооздашпай отурган дейт. Ушул кантип чындыкка жакындасын. Кудай жеми жокта да талант, Эшмембетте да талант. Ой мунун өзүнө деңгээлине жараша талантты берген Алла Тааланын буйруганын эметип. Корголдо да өзүнүн ченемдүү таланттары бар. Ошон үчүн бири-биринин жолун тостурбай, биз ат жарыш эмес да. Ошон үчүн бардыгы бирге баалап, тарыхтан өзүнүн ордун коюшубуз керек. Эми сиз мына ушул биздин нускалуу аксакал ардагер журналисттерденсиз. Сиз жөнүндө кенен дагы бир сүйлөшүп отуруп, анан өзүңүз да аракет кылып атсаңыз керек. Бир өзүнчө бир берүүлөрдүн циклын даярдаса болчу кишисиз. Анан биринчиден ден соолугуңуз чың болсун. Калемиңизге Алла Таала дагы кубат берсин. Рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз ишиңизге. Анан эртеңки боло турган током мааракесинде дагы сиздин ордуңуз, сиздин сыйыңыз ошо тиешелүү тармактар, тиешелүү адамдар тарабынан жакшы бааланат деп ишенебиз. Şu ийгилик сизге, ишиңизге. Эртең тойго жакшы. Рахмат силерге. Тойго барып дагы сүйлөшөбүз. Көп иштер бар, көп жаңылыктар болот.